Саламатсыздарбы, урматтуу магистранттар. Бүгүнкү биздин теманын аталышы кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүн калыптандыруудагы жана өнүктүрүүдөгү социалдык институттардын ролу. Бүгүнкү биздин темада 3 сурооду карайбыз. Биринчи, үй бүлө институтунун жана социалдык чөйрөнүн ролуну. Экинчи, билим берүү институтунун ролу. Үчүнчү, эмгек жамааттары институтунун ролу. Лекциянын аягында кыска жыйынтыктайбыз. Андан тышкары жаңы терминдер жана түшүнүктөрдү бир сыйра кайталайбыз. Лекциясынын аягында силерге контролдук суроолор жана тапшырмалар берилет. Жана дайын адабияттарды мен сиздерге сунуштайм. Лекциясты баштаардын алдында социалдашуу деген терминди изилдеп чыгайлы. Эгерде биз латын тилден которгондо бул коомдук деп которулат. Социалдашуу бул индивид тарабынан социалдык тажрыйбаны, социалдык байланыш жана мамилелер тутумдарын өздөштүрүү процесси. Социалдашуу процессинде адам коомдо нормалдуу жашоо үчүн өзүнө керектүү ишенимдерди алат. Социалдашуу процессинде адам коомдо нормалдуу жашоо үчүн өзүнө керектүү ишенимдерди алат. Социалдашуу деп коомдук турмушта жана коомдук мамилелерде тажрыйба топтошуунун көп кырдуу процессин түшүнөбүз. Жарандардын жана алардын топторунун керектөөлөрүн калыптандыруучу негизги социалдык институттарды кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүн калыптандыруучу жана өнүктүрүүчү детерминдик процесстеринде төмөнкүдөй топторго бөлсөк болот. Биринчи, мамлекеттик бийлик институттары, экинчи топ жарандык коом институттарына. Индивид социалдашуусунун булактары катары төмөнкүлөр эсептелет. Биринчи, үй бүлөлүк жана башка социалдык институттар аркылуу баарыдан мурда билим берүү, окутуу жана тарбиялоо системасы аркылуу маданиятты өткөрүп берүү. Экинчи, байланыш процессинде жана биргелешкен иш аракеттерде адамдардын өз ара таасири. Үчүнчү, психикалык функцияларды жана коомдук жүрүм-турумдун элементардык формаларын калыптандыруу менен эрте балалык мезгил менен байланышкан алгачкы тажрыйба. Жана төртүнчү, индивид тарабынан социалдык нормаларды активдүү өздөштүрүүдө тышкы контролду акырындык менен ички өзүн өзү контролдоого алмаштыруу, туура келген өзүн өзү жөнгө салуу процесстери. Демек, индивид социалдашуусунун булактары 4 булактан турат. Маданият, медиа жана билим берүү институту ар бири өзүнчө инсанды калыптандырууга олуттуу салым кошот. Бирок үй бүлөнүн инсандыгына тийгизген таасири коомдук бардык башка институттарына караганда артыкчылыкка ээ. Эгерде биз үй бүлө жана социалдык чөйрө институтунун ролун карасак, жарандык иденттүүлүктү калыптандырууда жана өнүктүрүү үй бүлөнүн мааниси мамлекеттик деңгээлде таанылат. Ал эми үй бүлөлүк мамилелер жаатындагы социологиялык изилдөөлөр мамлекеттик социалдык саясатты иштеп чыгуу үчүн бекем негиз болуп кызмат кылат. Демек, үй бүлө жана социалдык чөйрөнүн ролу чоң. Кыргыз жараны концепциясын ишке ашырууда үй бүлөнүн ролу аябай чоң болуп эсептелинет. Албетте, адамзат тарыхында үй бүлө өз мүчөлөрүн аныктоо функциясын аткарат жана үй бүлө мүчөлөрүнүн баалуулуктарын жана алардын ишенимдерин калыптандырууга чоң таасирин тийгизет. Айрыкча бала кезинде карасак. Жана инсандын социалдашуусунда негизги ролду аткарган эң маанилүү жана эң байыркы социалдык институт болуп үй бүлө саналат. Чоң биздин кыргыздардын үй бүлөсүндөгү улуттук кийимдерде жана кыргыз үйдө, боз үйдө отурушкан сүрөт аябай жакшы көрсөтүлгөн. Ар бир адам биринчи жолу өзүн үй бүлөдөгү эркек же аял катары билет. Ар бир бала үй бүлө мүчөлөрүнүн курчоосунда социалдык инсанга айланат жана анын инсандыгын өнүктүрүү үчүн үй бүлө мүчөлөрү аны ар кандай таасирлерге дуушар кылышат. Жана жеке, албетте үй бүлө үйрөтөт, үй бүлөнүн мүчөлөрү үйрөтөт. Жеке адам үй бүлөдө топтор жана башка адамдар менен байланышта жашоо үчүн биринчи үйрөнөт. Андан кийин жеке адам үй бүлөдө үйрөнө турган ал уруу, улут,
өлкө жана дүйнө сыяктуу ири социалдык менен иш алып барат. Ошол эле учурда социалдык иденттүүлүк процесси өнүгүп жатат. Албетте кыргыз жарандык бирдейликти калыптандыруу үй бүлөнүн ичинде үй бүлөлүк мамилелерде болушу керек. Мына сүрөттү көрүп турасыңар, кыргыз үйдү жасап жаткандарын. Аны үй бүлөдө үйрөтөт. Биздин кадак салттарына, урп адаттарына. Үй бүлө бул чакан коом дейбиз. Ушул чакан коомдук топ катары үй бүлө биринчи кезекте коомдо көбөйүү милдетин аткарат деп айтылып жүрөт. Бирок эч ким бул учурда анын тарбиялык арналышын жокко чыгарбайт. Демек үй бүлө тарбиялык функцияны жакшы аткарыш керек. Албетте үй бүлөнүн ролу чоң. Эми экинчи институт катары социалдык институттарына билим берүү институту кирет. Азыр экинчи суроого өтсөк, билим берүү институттарынын ролу кыргыз жараны концепциясын өнүктүрүүдө. Үй бүлө маанилүү тарбиялык функцияны аткарат, бирок билим берүү институту расмий уюм катары муундардын экономикалык, саясий жана маданий максаттарына жетүү үчүн социалдаштыруун өзүнө алат. Кыргыз жаранынын жарандык бирдейлиги жалпы адамзаттын адеп ахлактык баалуулуктар системасын ыйгаруу негизинде көп маданияттуу коомдун жараны катары инсандын интеграциясын, биримдигин жана өзүн өзү аңдап билүүсүн бүтүндүгүн, социалдык мамилелердин, ченемдердин жана баалуулуктардын көп түрдүүлүгүн эсепке алуу негизинде анын өзүн эркин билдирүү эркиндигин камсыз кылат. Ошондуктан жаштардын жарандык бирдейлигин өнүктүрүү проблемасын чечүүгө көмөк көрсөтүү билим берүү мейкиндигинде жарандык бирдейликти өнүктүрүүнүн натыйжалуу технологияларын аныктоо кыргыз жарандык бирдейлигин өнүктүрүү жаатында окутуучулардын кесиптик компетенциясын жогорулатуу маанилүү. Жарандык билим берүү инсандын жарандык касиеттерин жыйындысын калыптандырууга, кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүн калыптандырууга жана өнүктүрүү багытталган тарбиялоого жана окутууга багытталуу тийиш. Жарандык билим берүүнүн маңызын мындай түшүнүү анын мазмунун инсандын жарандык иденттүүлүгүн калыптандыруу милдетин да, анын социалдык компетенттүүлүгүн өнүктүрүү милдетин да киргизүүгө мүмкүндүк берет. Мына сүрөттү көрүп атасыңар, алгачкы мектепке балдар жасап аткан кадамы, демек билим берүүнүн институт катары, социалдык институт катары ролу чоң, мектептин ролу аябай чоң болот. Үй бүлөдөн тышкары. Азыркы учурда кыргыз жаранынын жарандык бирдейлиги илимде биринчи кезекте өлкөнүн кызыкчылыктарынын айланасындагы интеграциянын фактору катары адилеттүү каралат. Ошондуктан анын жарандардын ан сезиминде жана жүрүм турумунда тамырлашуу даражасы саясий жана руханий баш коштуруунун, ошондой эле коомдун биримдигин кепилдиги катары чыгат. Мектептердин, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринин тарбия иштерин программалардын мазмунунун баардык окуп жаткандардын инсандык жарандык бирдейлигин калыптандыруу милдеттерин өзгөртүү зарылдыгы бышып жетилди. Иштин артыкчылыктуу формаларынын катарында жарандык мекенчилдик багыттагы ар кандай акцияларга жана конкурстарга катышуу, активисттердин жарандык демилгелерин өнүктүрүү, окуучулардын жана студенттердин коомдук бирикмелерин колдоо белгилей кетүү керек. Кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүн калыптандыруунун негизги технологияларынын ичинен төмөнкү технологияларды биз көрсөтүүгө болот. Мисалы, биринчи технология бул социалдык долбоор технологиясы. Бул авторлук баалуулуктардын жана алардын учурдагы чындыкка болгон мамилесин чагылдырган социалдык мааниге ээ максатка жетүү үчүн зарыл болгон өзгөрүүлөрдү башкаруунун чыгармачыл ыкмасы. Экинчи технология бул жарандык иденттүүлүктүн түшүнүгүн аныктамасы үчүн оюн технологиясы. Оюн жарандык иденттүүлүгүнүн категориясына карата өзүнүн түшүнүгүн жана мамилесин иштеп чыгууга, болгон аныктамалардын спектрин көрсөтүүгө, маанилүү белгилерин аныктоого, коммуникациянын топтук тилин калыптандырууга мүмкүндүк берет. Үчүнчү технология бул дебат технологиясы. Бул технологияда
көйгөйдү чечүүгө туура мамиле жасоого башкаларды ынандыруу технологиясы. Дебат өткөрүү бул өз позицияңызды так жана логикалык жол менен айтууга, күчтүү факторлорду табууга жана колдоо көрсөтүүгө үйрөтүү натыйжалуу каражаты. Бул технология аябай жагат студенттерге жана жаштарга. Алар ошондой эле коомдук пикир таасир этүү же жүргүзүлүп жаткан саясатты өзгөртүү жөндөмүнө ишенүү сезимин алып келет. Төртүнчү технология бул жарандык форум технологиясы. Бул дагы өтө маанилүү, коомдук маанилүү маселелерди талкуулоо аркылуу жаштарды коомдук турмушка катышуусунун дагы бир жолу. Бул технологиянын маңызы багытталган диалогтуу жүрүшүндө кандайдыр бир коомдук маанилүү көйгөйдү чечүүгө карата 3-4 мамилени кылдат көп тараптуу талдоодо турат. Эми үчүнчү суроого өтсөк, бул эмгек жамааттары институтунун катары. Ушу кыргыз жараны концепциясы өнүктүрүүдө эмгек жамааттарынын институтун карап көрөлү, алардын ролуну. Эгерде терминди карасак, жамаат деген термин латын тилинен жамааттыкты билдирет. Бул жалпы социалдык маанилүү ишмердүүлүктүн негизинде адамдарды бириктирүүнүн уюшулган формасы катары. Өзү дээрлик бир да адам өмүр бою жок эле дегенде бир жамааттын курамында кирген эмес. Алар пайда болгон жана жашоо турмуштун ар кандай чөйрөлөрүндө бар. Мисалы, өндүрүстүк экономикалык, коомдук, окуу жана башка жамаатта анын ар бир мүчөсү ар бир өзүнчө уюм менен белгиленген учурдагы реалдуулуктарга, ченемдерге, эрежелерге социалдашуу жана адаптациялоо процессин өтөт. Демек, биздин жарандар кыргыз жараны концепциясыны кайсыл жерде дагы үйрөнөт, кайсыл жерде өзү жарандык катары сезет. Албетте бул эмгек жамааттарында. Эмгек жамааты бул адамдардын позитивдүү социалдык тажрыйбаларды топтоосунун негизги базасы катары эсептелинет. Адам тажрыйбаны үй бүлөдө, баарлашууда, маалымат каражаттары аркылуу, китеп окуу жана башка булактар менен алат. Жаран жумушка орношууда көптөгөн жамааттардын мүчөсү боло алат. Алардын бир эле бөлүгүн өзү тандайт. Азыркы учурда мына көп жамааттарда кружоктор иштейт, секциялар иштейт жана башка уюмдар. Ал эми башкалардын жана баарынан мурда эмгек жамаатынын мүчөсү ал белгилүү бир шарттардан улам болот. Кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүн калыптандырууда жана өнүктүрүүдө эмгек жамааттары институтунун ролу социалдык баалуулуктарды инсанды калыптандыруу жана анын индивидуалдуулугун көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачууда турат. Демек, жамааттары институтунун ролу аябай чоң. Эгерде биз биринчи үй бүлө десек, анан билим системасы үчүнчү, албетте бул жамааттар институту. Эмгек жамааттар институту. Кыргыз жараны өзүн өзү аңдап билүүсү үй бүлө, коомчулук жана мамлекет тарабынан калыптануучу инсандын билиминин, маданиятын, тарбиясынын жана өнүгүүсүнүн бир бөлүгү болууга тийиш. Мында мамлекеттик тил Кыргыз Республикасынын жарандарын биригүүсүн камсыз кылуу маанилүү шарт болуп калууга тийиш. Демек, кандай тыянактарга биз келдик? Кыскача айтып кетсек, биринчи тыянак институционалдык мамиле көз карашын алганда кыргыз жараны жарандык бирдейликти өнүктүрүү жана калыптандыруу өзүн жараны гана эмес, жарандык коомдун мүчөсү катары да кабылдаганын жана позициялаган инсандын сапаттарынын динамикалык системасы катары каралышы мүмкүн. Экинчи, кыргыз жараны деген түшүнүк жарандык бирдейликти өнүктүрүүнүн концепциясы катары калктын ар кандай топторунун керектөөлөрүнө жана өзгөчөлүктөрүнө кылдан
ылайыкташуу зарыл. Үчүнчү, кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүн калыптандыруу жана өнүктүрүү үчүн мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жарандык коом уюмдары тарабынан активдүү маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Төртүнчү, жарандык бирдейликти өнүктүрүү процессинде негизги роль билим берүү, илим, маданият жана социалдык тармактар системасына берилет. Ал жарандык бирдейликти интеграциялоо жана калыптандыруу үчүн биринчи кезекте жарандык билим берүү, укуктук маданиятты өнүктүрүү жана жарандарды бириктирүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу жана өлкөгө таандык болуу сыймыгы. Бешинчи, социалдаштыруу адамдын социалдык чындыкты билүүсүн практикалык, жеке жана топтук иштин өздөштүрүүнү камтыйт. Алтынчы, социалдашуу процесстери үчүн чечүүчү маанеге коомдук тарбия ээ. Жетинчи тыянак, социалдашуу процесси ар кандай социалдык институттарды камтыйт. Бирок негизги атаандаштарына карабастан, мектеп жана маалымат каражаттары, айрыкча телекөрсөтүү, үй бүлө жаш муундарды коомдоштурууда жана адамдардын принциптерин, ойлорун, идеяларын, мамилелерин атүгүл чоңдорго да калыптандырууда негизги ролду ойнойт. Эми контролдук суроолорго жана тапшырмаларга өтсөк, урматтуу магистранттар. Бул жерде мына көрүп атасыңар суроолорду. Ушул суроолорго жооп беришиңер керек. Дагы бир жолу лекцияны угуп, жакшы лекцияны карап, окуп, анан ушул суроолорго жооп табышыңар керек. Дагы 6-чы, 7-чи, 8-чи суроо жарандык билим берүү деген эмне? Бул түшүнүк эмнени камтыйт? 9-чу жарандык жана жарандык катышуу деген эмне? Алар ар кандай байланышта жарандык иденттүүлүгү мененби деген суроолорго жооп беришиңиздер керек. Албетте лекцияда бул каралган. Кыскача лекцияда биз ал жөнүндө сөз кылып кеттик. Андан тышкары мен сиздерге ушундай кейсти сунуштайт элем. Бул сабак учурунда ушул кейсте биз сиздер менен кошо баарлашабыз. Сабактын максаты негизги кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүн калыптандырууда жана өнүктүрүүдө социалдык институттардын ролун талкуулайбыз. Сүрөттү көрүп турасыңар. Иттердин шоусундагы чыр чатак чыккан, бизде Бишкекте өткөн мына бир итке ушу кыргыз калпагын кийгизген. Ал выставкада, ушу шоуда ушул ит катышкан. Бул туурабы же туура эмеспи? Бул кандай көрүнүш өзү? Сиздердин оюңарды биз талкуулайбыз. Кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүн калыптандырууда жана өнүктүрүүдө социалдык институттардын ролун талкуулаганда ушул депутат Эрскелди Мамбековдун дагы эмоционалдуу сүйлөөсүнү колдонсоңор болот. Эрскелди Мамбеков мындай деп айткан экен: биз итке символубузду тагып койдук. Башкача айтканда, итти кыргыз кылып, кыргызды ит кылып коюшту деп. Каргалар үчүн тынчсызданган кыргыздар качан сыймыктанышат? Эмне үчүн унчукпайт? Ал эми башкы прокуратура баа бере албайт? Бул бүгүнкү эң маанилүү суроо. Республиканын сыймыгын прокуратура жана УКМКнын коргошу керек деген сунушу. Албетте Эрскелди Мамбеков мурдагы биздин парламенттин депутаты. Сиздер да ушул кейсти карап, окуп, ойлонуп, анан бизде сабакта ушул талкуулоо жүргүзөбүз. Сиздин оюңузду, ар бириңердин оюну биз угуп, ар бириңердин ой пикириңер менен баарлашабыз. Кандай суроолор берилет талкууда? Чыр чатактын маңызы эмнеде? Уюштуруучулар канчалык туура иш кылышты ушул иттердин шоусунда? Экинчи, кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүнө ылайык келген Кыргыз Республикасынын конституциясынын кайсы беренелери ит ээси бузду? Эгерде бузса, кайсы беренелерди айтышыңар керек? Үчүнчү,
Кыргыз Республикасынын Конституциясын, кыргыз жарандарынын укуктары, эркиндиктери жана милдеттери жөнүндө кыргыз жаранынын мамлекеттик символика менен байланышкан жарандык иденттүүлүгүнө ылайык келген жоболорун камсыз кылуу боюнча үй бүлө институтунун ролу кандай болушу керек деген оюңарды билдирсеңиздер болот. Мен сиздерге ушундай адабияттар сунуштайт элем. Албетте бул 5 майда биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожо Жапаровдун өлкө элине кайрылуусуна көңүл буруңуздар. Андан тышкары ушул адабияттарды колдонушуңар керек. Мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана ушундай электрондук ресурстар бар, аларды да колдонсоңор болот. Ушундай электрондук ресурстар бар, интернет аркылуу тапсаңыздар болот. Анда барыңыздарга чоң рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.